Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Баарыңыздарга салам айтабыз. Бул албетте кайрадан чай үстүндө тургашуу берүүнү баштадык. Өзгөчө топ келген, ал ат башыдан Арашан тобу. Арашан жайлоосун интернетте билбейт. Ал жакта тоонун суулар, жайлоонун өзгөчөлүгү да бир башкача. Ошол топтун тоонун өзлөрүнүн жакшынакай өрү менен экиде ачтык. Анан калганын дастарханда отуруп сүйлөшөбүз. Бизден алыстабыздар. Урматтуу көрүүчүлөр айткандай эле атайынтей ат башыдан бери ушундай Арашан айымдары, Арашан апалар тобу ушундай өздөрүнүн жакшынакай өнөрү менен ушу Борбор калабы Бишкекке келип отурушат. Эми бул жакта топтун жетекчиси келбей калганына байланыштуу жетекчинин орун басары Гүлүпай эже, сиз өзүңүз эми ат башыдан бери ушул Борбор калабы Бишкекке келип ушу чай үстүнө сырдашуу берисине тартылып өнөрүңүздөрдү көргөзөлү деп келдиңиздер. Анан силердин ушундай биринчи баштаганда эле жакшынакай ырыңыздар менен күбө болдук, баарыбыз тең көрүштөр чогуу көрдүк. Эми эжекеге эмне болду башында апабыз келбей калган? Апабыз эми жазгы жарыш өзгөрүш деген сыяктуу кичине ушундай шарт менен келбей калды. Анан биздин топто 13 апа барбыз. 13 апанын азыр 6оосу келдик. Силердин ырларыңыздарды кимдер жазып берип атат? Мисалы үчүн ат башында көптөгөн ырчылар бар. Чоң чыган, таланттуу байкелер, эжелер, аталар, апалар, канча деген дагы таланттуу инсандар чыккан да. Ошолор менен мындай байланышып иштешесиздерби? Байланышып деле иштейбиз. Биздин алгачкы ырларыбыз жана Арашан деген ырыбыз ошол биздин ат башчылык жана Динара Мамбетовнованын Арашан деген ыры менен биздин өзүбүздүн топтун атына да жараша да. Ошолор менен чыкканбыз, бүгүнкү чейин ырдайбыз. Андан кийин Калыбек Тагаевдин ырларын, Ширалиевдин ырларын ошолорду алып ырдайбыз. Андан сырткары акындардыкы, Каникей Раливаныкын, Бөдөшевдин ырларынан бар. Бардык ырларды ырдай беребиз. Көп жерден апалардын топтору менен сүйлөшүп келгендерчи? Бардыгы тең 50дөн өйдө. Анан 80-90 жашка чейинки апалар ырдап атышат да. Анан ушул силердин Арашан тобунда канча жаштан баштайт апалардын? Кичүүсү канчада, улуусу канчада? Биздики кичүүбүз 54-тө. Улуубуз уже 75-ке барып калды. 75-ке. 75-ке барып. Бардыгы тең ырдашат. Кадимкидей. Кол өнөрчүлөр бар, бардык таланттуу апалар, бардык тең таланттуу апалар. Мугалим апаларыбыз бар, кол өнөрчү апаларыбыз бар.
медиктерибиз бар, бардык кесиптин ээлери бар. Жакшы. Ошол ырыңыздардан дагы бирөөнү угуп алып, андан кийин эфирди улантабыз. Мисалы үчүн азыркы ушул убакта канча деген топтор көп, апалардын тобунан түзүлгөн, айымдардын, кээ бирөө болсо ошол мисалы үчүн таланттуу айымдардын арасына мырзаларды да кошуп алыптыр да. Анан ат башта силерде андай жокпу ошо иш? Жок, азыр бизде мырзалардан жок, апалардын эле тобу. Район боюнча 5 топ бар апалардан. Ошолордун бирибиз биз. Ошол топ түзүлгөндөн 6 жылдан 7 жылга карап баратат. 5 жылдан 6 жылга карап баратат. Ошо биринчи немеден бери СКТРКда шайыр апалардын конкурсунда 3-чү айланпасында 1-чи орунду жеңип алганбыз. Андан кийин Түркияга чакырып, Түркияга чейин барып келген апалар болгон жерге катышып келатышат. Болгон телеканалдарга тартылып атышат. Болгон ошо чет мамлекеттен Түркияга чейин чыгып келиштик, барып келдик. 2019 барып келдик. Гала концертке жакында 4-чү айланпанын гала концерти Баткенге барып келдик, чукулда эле. Ошол бир жумадай болуп калды. Ошол апаларыбыз жакшы, бардык жерден калбай барышат. Канча болду ушул топтун түзүлгөнүнө? Арашанын апалары тобу болгонубуздан 5 жылдан 6 жылга карады. Ырдаган ушул апалардын арасында үйүндө баласы, жакасы же болбосо дагы бир жолдошу ушундай каршы чыгып койгондор болот. Ошол топко жакшынакай келип, жакшынакай үнү менен ырдап баштап эле, анан бир күнү караса ал топто мүчө болбой калат да. Анан сиздерде барбы ушундай? Жок, андай жок азыр. Тобу менен наоборот, жаштарыбыз кошулуп атат азыр. Бир 2 жаш апабыз кошулду. Алар дагы ошо кичине азыр шартка байланыштуу келе албай калды. Наоборот, кошулуп атабыз. Ошол мисалы үчүн силердин топто башында баштаганда эле 13 апа баштагансыздар. Ошондой буюрса чакырган жерлерге келип, Борбор калабызга ушундай кечелерге, майрамдарга келип атасыздар да. Анан ошол Ат башы районунда 5 топ бар деп атасыздар, Анан ошол 5 топтон мындай эмнеңиздер менен мындай өзгөчөлөнүп турасыздар? Биз өзгөчөлөнгөнүбүз 5 топто ишинен өзгөчөлөнгөнүбүз ошол кол мөөрчүлүк менен өзгөчөлөнөбүз. Боз үйчүлүк менен өзгөчөлөнөп, кичинекей 36 баш боз үй деп коет, ошондон 75 баш боз үйгө чейин бар. Ошонус менен
алды жанагы Соңкөлдө Тырчынга чейин барып тигилип жүрөт. Болгон мааракелерден калбайбыз. Анан КТРКга келгенде да ошо боз үйдү көтөрүү боюнча боз үй тигип, бир 3 мүнөттүн ичинде боз үй көтөрүп бергенбиз. Өзүн алып келип, боз үйдүн өзүн алып келип алып. Боз үйдүн эсми Наурике Исабекова Марила. Менде бар, ана бул апалардыкы да бар, ошолор менен жалаң боз үйдүн көбүнчөсүн боз үйлөр менен алектенебиз. Анан ошо биздин топту түзгөн негиздөөчүбүз бар, ал киши да азыр ден соолугуна байланыштуу катыша албай жүрөт. Өмүрова Толгонова деген апабыз. Эң башында ошол 2017-жылы ушундай апалар чыгып атыптыр. Биз деле чыгалы деп, анан биз 2 айыл өкмөткө бөлүнөбүз да. Акмоюн айыл өкмөтү, Бирлик айыл өкмөтү, Акмоюн айыл өкмөтү биригип бир айыл өкмөтүбүз. Анан ошол 2 айыл өкмөттөн чогулту ошо киши. Негиздеген анан азыр ден соолугуна байланыштуу. Ал киши ошо катыша албай жүрөт 2 жылдан бери. Негиздөөчүбүз ошо киши. Өмүрова деген апабыз. 75-теги улубуз ошо киши да. Анан эми ден соолугу оңуп кетсе кайра кошуп алабыз деп атабыз. Жакшы, азыр дагы сиздердин ушундай жакшы бир ырыгыңыздар бар экен. Жалпы элибиз менен, жалпы коомчулук, жалпы журтчулук менен дагы бир жолу бир ырыгыңыздарды угалы. Андан ары дагы эфирибизди улантабыз. Ушундай сонун дагы чыгармадан кийин ошо Арашан тобу менен албетте биз маекти кенен уюштуруп атабыз. Мисалы үчүн биз мурда атайын ат башыга чакыруу менен барганыбызда ат башыда ушундай бир башкача даярдык менен тосуп алганда топтор болгон. Буюрса сиздер чүйгө келип калдыңыздар. Эми азыр бул жакка коомчулукка көргөзбөй эле ушул жактан сиздер менен бир ишен кенен отуруп сүйлөшүп алабыз. Анан буюрса чүйдүн эли сиздерге да өзүнчө сейин көргөзөт, өзүнчө урматын көргөзөт буюрса. Эми ошондой эле жанакындай эле топ боюнча айта берсеңиздер болот. Кол өнөрчүлүк деп атактар, боз үй тигип ошондой эле азыр көпчүлүк апалар өзлөрүнө элечектерди жасап калышкан. Сиздерде барбы? Бизде бар. Бизде элечекти ушул атай келип, бул жерде жана кийиз дүйнө фонду деген бар эмеспи? Ошол жактан келип, ар бирибиз жана Индиядан индийский материалды алдырып, элечектин 20 метрден кийген элечектерибиз бар. Аны келип мен окуп, азыр апалардын ороп берем. Өзүбүз келе. Элечек менен ороп берем апалардын 20 метр мальмал кестемеден натураль элечек кийебиз. Сатыктын элечегин кийбейбиз. Жакшы. Ошондой эле көп мени кызыктырат. Мен баардык апалардан сурап келем. Анткени апалар кайсыл жакка барбасын, мисалы үчүн өзүңүздөр айткандай тетиги чет мамлекетке барганда, дагы ошондой эле жанакындай фестиваль конкурстарга барганда, ошол жакта демөөрчү болуп өзлөрүнүн бала чакасы, же болбосо айыл өкмөт, же болбосо дагы ушундай айылдан чыккан бизнесмендер колдоп келишет. А сиздер өзүңүздөр каржылайсыздарбы же атайын сиздердин айылда дагы барбы? Бар, бизде деле бар.
айыл өкмөтүбүз каржылаган, ошол жана Түркияга барарда айыл өкмөтүбүз жана ишкер балдарыбыз акчаларын чыгарып беришип, формаларыбызды, бир формабызды алып берген балдарыбыз бар, ишкер балдарыбыздан бар, анан өзүбүздөн кетет бир тобу. Анан 5 жылдын ичинде пенсиядан кетет. Балдарыбыз берет, андан сырткары өздөрүнүн иштеп тапкан акчаларынан. Айыл өкмөттөн болгон жардам мурда. Сиздердики жакшы экен. Ыр тандаган боюнчачы? Ыр тандаган боюнча апалар кеңеш түрү эле тандайбыз. Азыр мына бул майрамга баратабыз, бул ырдайлы, тиги майрамга баратабыз, бул ырдайлы деп апалар болуп кеңеш түрү эле тандап ырдап коебуз. Жеке ырды дагы, хорубузду дагы ошол. Атайын өзүңүздөрдүн ошол топтун, Арашан тобунун атайын музыкант, аккордеон же комузчу барбы? Бизде бар комузчу бар. Комузчу бул Султангасиева Алкен, комузчу өзү музыкант мугалим. Жана топ жетекчи Мамбет Исаева Жамиля музыкант мугалим, ал темир комузда ойнойт. Кыякчыбыз болсо айылдагы өзүбүздүн Завку балабыз ойноп берет. Кыскасы, ошол жактан бири-бириңиздерге колдоо көргөзүп, анан чогуу ынтымак барабыз деген жака барып беришет. Эң негизгиси ынтымак. Даярданабыз десек келип даярдап беришет. Колдошот жакшы эле. Рахмат. Азыр да бир ырыңыздарды угалы, андан кийин да биз улантабыз. Сакымда өткөн элестер, düşпөсө эске кирместер. Түшүрөт жүрсөм аралап, кыргызым белестер. Жалында өткөн мезгил, жашалам көзгө элестер. Үldүркөн терсең сыдырып, сыйлаган жүздүн кызыгы. Эркелеп турсаң ошондо, тентисе тентек сыдырым. Сыдырым болбой эмне деп, ичимден сызган кызылым. Отуркан терсең караган, балтырың чыкканан. Карабай ага кечкенсиң, сууктан түп сууга жалаган. Суу болуп калбай эмне деп, ойлорго түшкөн аламан. Эзелки ойлор аламан, булуттай эрип тараган. Жаштыктын жашыл элеси, эмгиче кетпей санадан. Азырда жүрөк чыгып кетет, кызгалдап көрсөм таладан. Көрсөм таладан, таладан, таладан. Мынакей ушундай эле Арашан тобу дагы деле биздин эфирде апаларыбыз менен сүйлөшүп атып, сиздер менен ушундай жакшы бир эргүү алам. Анткени мени да апам чоң айткан, мени да баккан, анан сүйлөшө келгенде сиздердин дайыма элге мындай жакшы таалим, тарбия сөздөрүңүздөрдү айтып келесиздер. Анан сиздердин ошол ырыңыздар менен буга чейин негизи баардыгынан тең эле сурап келгендечи. Мен жаш кезимде аябай жакшы ырдап жүрүп, көксөп жүрүп, ошол максатка жетпей калдым эле. Эми ушул убакка шүгүр, мен ошо эми жетип, эч болбосо да кеч болсун деп элге чыгып атам дейт. Анан сиздердикичи? Мен бала кезимде эле кыялым бар болчу да, ырга бер болгон немемде
мүмкүнчүлүгүм болсо ырдап чыксам деген ойлорум бар болчу. Анан 73-жылы 74-жылдары жанагы Маяковский атындагы кыз келиндер институту музыкальный факультетине тапшырып 2 жол өтпөй калдым. Тиги жана проверкасынан өтпөй калдым да үндү текшерүү боюнча, жөндөмдүүлүк текшерүү боюнча. Анан ошо ойдон эле мен ырдабай калдым деген ой менен жүрдүм, бирок жанагындай областтык, райондук, айылдык кыргезелерге катышып жүрдүм. Анан 15 жыл жанагы ишкер айымдар менен ишчилик кылып жүрдүм. Анан андайын эле бул шайрапка чыгып калдым, шайрапка кошулдум. Анан эми аз болсо дагы, кеч болсо дагы кайрадан монтип ырдап чыкканга мүмкүнчүлүк болду. Анан шүгүр кылабыз ошого. Көпчүлүк апалар мынтип айтып калып атышат. Биз ушундай кээде ооруп калган учурум болуп жүрчү, кыйналып, колум ооруп калчу, ырдап калганы баарыбыз тең сонун болуп калып кетти. Сиздерде Ооба, ошол боюнча бизде да бар. Мына могу Суайр апабыз. Бар экен. 4-чү айлампада гала концертке, 3-чү айлампанын гала концертине катыштык да. Ошондо ооруп кыржасынын буту менен баса албай атса да болбой кетти, мага өзү айтып берсин ал жагын. Жакшы. Эми кийинки дагы эфирлерде албетте сурайбыз. Азыр дагы көрүүчүлөр менен дагы бир ырыңыздарга күбө болобуз, бирок ага чейин урматтуу жалпы теле көрүүчүлөр, атайын ат башыдан келген Арашан тобу менен ушундай чай үстүндө дасторкондо отуруп алып кенен маектештик. Дагы көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга амандык тилейбиз. Арашан тобунан дагы бир сонун чыгарма сиздер үчүн арналат. Hey!